Тизоодо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Хьюстон шаарында мародёрчулуктан улам коменданттык саат киргизилди. Аймактагы бороондун кесепети оор болуп жатат. Аргасыз жер которгон качкындар. Бир нече күндүн ичинде 18 000 рохинжа мусулмандары Мьянмадан Бангладешке качып келгени маалымдалууда. Инженердик керемет 7 жылдын ичинде курулган дүйнөдөгү эң узун көпүрө. Хьюстон шаарын талкалап кайра деңизди көздөй жылган Харви бороону эми Луизиана аймагы көздөй жылып баратканы маалымдалууда. Кырсыкта 20 адам курман болуп, суу ташкындан улам 30 000 тургун калаадан чыгарылды. Ал тапта мародёрчулук катталгандыктан шаардын мэри коменданттык саат киргизди. Суу ташкында үйүндө камалып калган аял менен баласы. Алар чатырдын үстүнөн куткарылды. Табыгый кырсыктан улам көлгө айланган шаарда көптөгөн тургундар куткарылды. Акшын ар бурчунан ыктыярчылар кайыктар менен келишти. Суунун деңгээли улам көтөрүлүп, шаардын айрым аймактарына кайык менен гана жетсе болот. Абдан катуу бороон болду, кыйроолор болду деп айтышууда. Чынында кесепети оор болду. Абдан оор болду. Мен улам ыйлап жатам деди бул тургундар. Миңдегендер үйүн таштап качты. Алар азык-түлүк жана баш калкалоочу жайга муктаж. Бороонун кубаттуулугуна көптөр таң калууда. Көптөр үйлөрүн таштап качып жатканда кылмышкерлер мародёрчулук менен алек болууда. Полициянын ал жетпей, шаардын мэри коменданттык саат киргизди. Көптөгөн тургундар үйүнөн качып чыкты. Алар баш калкалоочу жайларда. Мен алар үйүбүзгө ууру кирбесин же мародёрчулук болбосун деп сарсанаа болуусун каалабайм. Тургундарды коопсуз жайга чыгаруу боюнча буйрук берилген эмес. Тургундардын көбү үйүндө болчу. Демек алардын көбү куткарылышы абзел. Суунун агымы абдан катуу болуп жатат. Тургундардын көбү үйүн таштап кеткиси келген жок. Биз улам артка барып, аларды текшерип жатабыз. Ал эми коопсуз жайга баргысы келгендерди аймактан чыгаруудабыз. Суу ташкындын кесепети оор экени бышык. Имараттар, жолдор, дүкөндөр жана ооруканалар суунун алдында калды. Калааны кайра куруп чыгууга көптөгөн каражат талап кылынат. Бирок азырынча тургундардын өмүрүн сактоо негизги маселе бойдон калууда. Миграция боюнча эл аралык уюмдун айтымында, бир аптанын ичинде 18 000ден ашуун рохинжа мусулмандары Мьянманын Ракхайн аймагынан Бангладешке качып келди. Миңдегендер эки мамлекеттин чек арасынын ортосунда калууда. Наф дарыясынын түн ортосунда чакан кайыктар менен кесип өткөн качкындар. Аларды Бангладештин чек арачылары кармап алды. Бангладешке аман жеткендердин баары үй бүлө мүчөлөрүнөн айрылып, же үйлөрү өрттөлгөнүн айтат. Алар эч себепсиз ок жадыра башташты. Үйлөрүбүздү күн сайын өрттөшүдө. Качып кете албай калгандарды үйлөрүнө камап, имараттарды өрттөп жатышат. Эгер биз артка кайтсак, алар бизди өлтүрүшөт. Кече күнү аскерлер кайыктарды аткылашып, бир кайык чөгүп кетти. Анын ичинде кары адамдар, аялдар жана жаш балдар бар болчу. Биз артка кайта албайбыз. Алар Бангладештин жээгине өткөнү менен качкындар бул жерге көпкө кала алышпайт. Чек ара кызматкерлери өлкөгө бир да мьянмалыктарды өткөрбөө тууралуу буйрук алганын айтышат. Демек бул качкындар тобу кечкиргенге чейин артка жөнөтүлөт. Дарыянын туурасы өлкөнүн түндүк тарабына салыштырмалуу бир аз кененирээк. Качкындар түндүк тарапта кайык менен өтүп келишет. Эми бул жерде дагы кайыктар колдонула баштады. Бангладештин Кокс базар шаарчасынын тургундарына мьянмалык рохинжа мусулмандарынын качып келүүсү күнүмдүк турмуштун бир бөлүгү болуп калды. Рохинжалыктар 10 жылдан бери зордук зомбулуктан качып бул жерге келип жүргөн. Өткөн жылы Мьянманын коопсуздук кызматкерлери аскердик операция жүргүзүп, 70 000 рохинжа мусулмандары Бангладешке аргасыз жер которуп, башпаанек сураган. Алардын көбү бул шаарчада жашайт. Чектөөлөр киргизилип, качкындарды артка жөнөтүү боюнча буйруктарга карабастан, көптөгөн рохинжа мусулмандары чек арадан өтүп жатат. Алар Кокс базар шаарчасында эч документи жок жашап келет. Бангладештин өкмөтүнүн айтымында, мамлекетте 500 000ден ашуун документи жок рохинжа мусулмандары бар. Тизоодо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Түндүк Кореянын айтымында Жапониянын аймагынын үстүнөн учурган ракеталык сыноосу Тынч океанындагы аскердик операциясынын бир эле бөлүгү. Пхеньян дагы сыноолорду өткөрөбүз деп маалымдады. Бул кадамды Бириккен Улуттар уюму кескин сынга алды. Пхеньян соңку сыноолорду АКШ менен Түштүк Кореянын аскердик машыгууларына жооп катары уюштурганын белгиледи. Бириккен Улуттар уюму Венесуэланын өкмөтүн адам укуктарын тебелеп, оппозицияны куугунтукка алып жатат деп айыптады. Уюмдун баяндамасында коопсуздук кызматкерлер демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонуп жатканы жазылган. Ал тапта жаңы шайланган Конституциялык ассамблея бир добуштан оппозициячыл саясатчыларды чыккынчылык боюнча соттук угууларды баштоону чечти. Сауд Арабияда ажылык зыяратка мыйзамсыз келген 400 000 киши кармалды. Мамлекет өтө көп адам агылып келбесин деп, коопсуздуктан улам ажылык сапарга келгендердин санын чектеп, атайын рухсат берет. Бирок мыйзамсыз адам ташыган кылмышкерлер кишилерди рухсатсыз ажылык сапарга алып барууга аракеттенет. Быйыл 2 миллион адам ажылык зыяратка рухсат алган. Дүйнөдөгү эң узун жана Британиядагы эң бийик көпүрө. Шотландиядагы Форд дарыясында курулган Квинс Ферри көпүрөсүн бир нече күндөн кийин королева ачат экен. Шотландиянын Форд дарыясынын үстүндө курулган Квинс Ферри көпүрөсү Эдинбург жана Файф аймагын байланыштырат. Көпүрөнү курууга 6 жыл сарпталды. Аймакта кышында аба ырайы өтө катаал болот. Шамалдан улам айрым көпүрөлөр жабылат. Ал эми Квинс Ферринин дизайнынан улам ал катуу шамал учурда да ачык болмокчу. Бул көпүрө жаңы технологиялык ыкмалар менен курулду. Көптөгөн инженердик техникалык жактары көзгө көрүнбөйт. Мисалы, көпүрөнүн пайдабалы долбоордун эң укмуштай кызыктуу жана татаал бөлүгү. Аны инженерлер эле билбесе көзгө көрүнбөйт. Бирок эл көпүрөнүн кооздугун жана эбегейсиз чоңдугун көрөт. Чындыгында бул керемет көпүрө. Асты кууш болгон менен көпүрөнүн дизайны жарыкты өткөрүп аймактагы пейзажга дал келгендей. Ал Британиядагы эң бийик көпүрө. Ошол эле учурда дүйнөдөгү көпүрөнүн эң узуну. Аны курууга 15 000 адам тартылган. Бул эң ири долбоорлордун бири. Учурда акыркы курулуш иштери бүтүп жатат. Жакын арада Форд дарыясындагы 3-чү көпүрө толук ишке берилмекчи. Эми спорт. Англиянын премьер-лигасындагы жайкы трансфер мөөнөтү 30 сааттан кийин бүтөт. Демек, клубтар жаңы оюнчуларды өткөрүү аракетин улантууда. Вест Бром Арсеналдын коргоочусу Киран Гибсти $9 миллион өткөрүп алганын тастыктады. Гибс 4 жылдык келишимге кол койду. Ал эми Лестердин жылдызы Дэнни Дринквотер клубтан кетүүгө рухсат сурады. Челси болсо Росс Барклейди Эвертондон $32 миллион өткөрүп алууну көздөгөнү менен Эвертон сунушту четке какты. Ливерпуль трансфер мөөнөтү бүтө электе Арсеналдын жарым коргоочусу Окслейд Чемберленди өткөрүп алат деп айтылууда. Челси дагы аны чакырган, бирок Окслейд Чемберлен Ливерпулду тандады окшойт. Манчестер Сити чабуулчу Алексис Санчести чакырып $64 миллион сунуштаганы менен Арсенал бул оюнчу клубда калат деп билдирди. Теннис. Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан АКШнын ачык чемпионатында Мария Шарапова, Венус Уильямс жана Джо Вилфрид Сонга бүгүн таймашка чыгат. Ал эми Роджер Федерер менен Рафаэль Надаль беттештерин утуп, экинчи раундга өттү. Федерер утулуп баратып 5 сетте акшылык өспүрүм Франсис Тиафону жеңип алды. Ал эми Надаль сербиялык Душан Лаевичти утту. Аялдар арасында болсо былтыр чемпион болгон Анжелика Кербер 19 жаштагы Наоми Осакага утулуп калды. Жаңылыктардын соңунда помидор алайын деп базардан таппай калсаңыз, ага бул кишилер күнөөлүү. Испанияда Томатина аттуу жылда өтчү фестивалдын катышуучулары 160 тонна помидорду колдонушту. Буно шаарчасында 20 000 адам бири-бирине помидор ыргытып ойноду. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.